Саламатсыздарбы, кымбаттуу бир туугандар. Кутман күнүңөр менен. Мына апрель айы кирип келсе дагы эшикте кар жаап турганын көрүп атабыз. Бул да болсо Кудайдын батасы, Кудай батасын бере берсин. Мен сиздер менен бүгүн Пасах майрамы жөнүндө бөлүшөм. Пасах майрамы кайсы жактан келип чыккан, эмне себептен бүгүн майрамдайбыз, ошол жөнүндө кыскача бөлүшөм. Быйыл китептен Мисирден чыгуу китебинен 12 бөлүм, 12 аяттан баштап ок берейин. Мен дал ошол түнү Мисир жерин аралап, Мисир жеринде жашаган адамдардын тунун, малдардын биринчи төлүн жок кылам. Мисирдин баардык кудайларына сот жүргүзөм. Мен Теңирмин. Силер отурган үйлөрдөгү ошол кан силердин белиңер болот. Канды көрүп, силерден кыя өтүп кетем. Мисир жерин кыйратып жатканымда силердин башыңарга аламат түшпөйт. Ошол күн силердин эсиңерде калсын. Ошол күндү түбөлүккө белгилеген майрам катары Теңирге арнап, укумдан тукумга майрамдагыла. Мынакей апрель айында, Авив айында, ошол айында бүткүл дүйнөдө ушул Пасах майрамын белгилеп келебиз. Ошол Пасах майрамын Кудай болсо ошол Израиль элине Муса пайгамбар аркылуу белгилегиле деп атат. Эми бир аз кыскача ошол тарыхын айтып кетсем. Кудай Ыбрайымды чакырып, Ыбрайым аркылуу улуу эл жаратам деп ага убада берет. Сен менин элим бол, мен сенин Кудайың болом деп экөө келишим түзөт. Ошентип Кудай Ыбрайым аркылуу чынында эле улуу эл жаратты. Ыбрайымдан Исхак төрөлдү, Исхактан Жакып төрөлдү, Жакыптан 12 уул төрөлдү. 12 уулдун бирөөсү Жусуп аркылуу Жакыптын бүт бир туугандары менен, балдары менен ошол Мисир жерине барып жашап калышат. 400 жылдай жашаганда аларды Мисир эли, египеттиктер, Израиль элин кул кылып алышат. Аларды баш көтөртпөй иштетип, кулчулуктун азабын беришет. Ошондо Кудай алдын ала Ыбрайымга убада бергендей, 400 жылдан кийин мен ошол элимди ошол кулчулуктан алып чыгып кетем деп убада бергенин ушу Муса пайгамбар аркылуу аткарат. Мисир жерине келгенде ошол Мисирдеги кудайларды соттогон. Анткени ал жерде абдан көп кудайлар болгон. Күндүн кудайы болгон, суунун кудайы болгон, бака кудай болгон, мөндүр кудай болгон, ушундай бир кандайдыр бир кудайларды жаратып алышкан. Кудай чыныгы Кудай, ааламды жараткан Кудай ошол жерде адамдар жасап алган кудайларды жазалайт. Жазалаган максаты ошол менин элимди кое бер, менин элим мага табынсын деп Муса пайгамбар аркылуу айтса, фараон жок, кое бербей коет. Ал өзүнүн кудайларына таянат. Анан сот жүрүп, кудайлардын жазалаганда аябай айласы кетет. Эмне кыларын билбейт. Бирок баары бир жүрөгү катууланып, элди кое бергиси келбейт. Мына ошондо Кудай эң акыркы жаза дейт, бул бүт Мисир жериндеги биринчи төрөлгөн балдарын, тун уулдарын, ошол эле малдарын биринчи төлүн жок кылам дейт. Өлүмдүн периштесин жиберем, ошол баардыгын өлтүрөт деген Муса пайгамбар аркылуу айттырат. Фараон ага баш ийбейт. Анан ошол эле убакта Кудай Израиль элине дагы көрсөтмө берет. Ушул көрсөтмөнү аткарсаңар, ушул өлүм силерге тийбей, кыя өтүп кетет. Ал кандай көрсөтмө болчу? Алар болсо кемчилиги жок, 1 жылдык эркек мал алып, аны союш керек болчу. Ошонун канын ар бир үйүнүн эшигинин кашегине сыйпап коюш керек болчу. Качан өлүм периштеси келгенде ошо канды көргөндө, канды көрүп туруп, бул үйгө кирсе болбойт, бул жакта кан бар экен деп, ошол үйдөн өтүп кетет болчу. Ошол үйгө өлүм кирбейт болчу. Ал ошол Израиль эли ошого баш ийип, баардык ошондой жөрөлгөн аткарып, ошо малын союшуп, ошо малдын этин бүт баарын түгөтүп жешип, анан канын болсо ошол эшиктин кашегине сыйпап коюшкан. Ушунун негизинде Пасах майрамы келип чыккан. Мына бул жерде айтып атпайбы? Канды көрүп, силерден кыя өтүп кетем. Мисир жерин кыйратып жатканымда силердин башыңарга аламат түшпөйт. Ошол күн силердин эсиңерде калып, ошол күндү түбөлүккө белгилеген майрам катары Теңирге арнап, укумдан тукумга майрамдагыла деген осуят калтырган. Албетте майрам бардык учурда майрамдайбыз. Бир жылына бир жолу туулган күн өткөрөбүз. Ошо туулган күндө эстейбиз, кандай болуп төрөлгөн, ушул кандай болуп чоңойгон, Ошол учурда көптөгөн майрамдар бар. Жеңиш майрамы бар. Жеңишти эстейт адамдар. Жеңгенин эстешип, ушундай бир. Бул майрам негизи эстөө дегенди билдирет экен да. Өткөндү эстөө. Мына ошол Кудай дагы Израиль элине ошол эстеп туруш үчүн, өлүм буларга келбестен кыя өтүп кеткенин билип туруш үчүн осуят катары майрамдап тургула. Анткени ошол майрам болгон сайын ошол элдер, адамдар эстешет экен. Көрсө бизди Кудай ошол күнү аман сактап калган турбайбы, бизге өлүм келген эмес турбайбы деген нерсе калыш керек болчу. Эми карап көрөлү. Фараон бул башында кийген тажысы жыландын эмблемасы болгон. Жыландын сүрөтү болгон. Жыландын түспөлү болгон. Бул жылан негизинен шайтанды символ болуп эсептелет. Анткени адам атаны дагы, обо энени дагы ошол жылан азгырган, шайтан азгырган. Фараон Израиль элинин үстүнөн бийлик кылып, Израиль элин кулчулукта алып жүргөндөй эле бүгүнкү күндө дагы шайтан адамзаттын үстүнөн ээлеп, аларды ар кандай жаман жолдорго түртүп, азгырып, бүгүн дагы ошол кулчулукта алып жүргөн биз көрүп атабыз. Эми ошол шайтандын кулчулугунан ким бошотулат десеңиз, анда мына дал ошол Иса Машаяк ошон үчүн келди.
ошо биздин күнөөлөрүбүздү биз үчүн курман болуш үчүн ыйык кан төгүш үчүн Иса Машах келди. Жакан чөмүлдүрүүчү Иса Машах келеликтин алдында ал Иордан дарыясына сууга чөмүлдүрүп, адамдарга жакшы кабар айтып, тобо кыла деп чакырып жүргөн. Мына ошол жакан чөмүлдүрүүчү Иса Машах келатканын көргөндө ал мындай деп айткан: мына бул Кудайдын курмандык козусу, баардык адамдардын күнөөсүн мойнуна алат деп күбөлөндүргөн. Бул күбөлүк аткарылып мындан 2000 жыл мурда болжол менен Иса Машах Голгофа, баш сөгүү деген жерде бүт адамзаттын күнөөсүн мойнуна алып, айкашкан чачка керилип, канын төгүп, өлүп, көргө коюлуп, кайра 3 күндөн кийин 3-күнү тирилип, анан 40 күндөн кийин асманга көтөрүлүп кеткен. Ал көтөрүлүп кетип баратканда, мен кандай кетсем, кайра ошондой келем деп убада берип кеткен. Андан кийин анын шакирттери калып, ошол ишенимди бүгүнкү күнгө чейин таратып келатышат. Мына ошол ишеним мына бизге дагы жетип, бүгүн дагы биз шайтандын кулчулугунан, күнөөнүн кулчулугунан Иса Машахтын каны аркылуу куткарылдык. Иса Машахтын каны биздин жүрөгүбүздө. Ишеним менен Иса Машахты кабыл алганда, ошол бизди бул дүйнөнүн төрөсү деп айтылат. Шайтан биздин үстүбүздөн бийлигин жоготот. Анткени Иса Машах өлүмү, кайра тирилүүсү, төгүлгөн кан аркылуу ошол жеңишти бизге алып берди кайра. Мына ошол майрам Пасах майрамы деп эсептелинет. Бизде Иса Машахтын каны бар. Иса Машахтын каны биздин үстүбүздө. Ошону көргөн тозок бизден кыяп өтүп кетет. Бизге келбейт. Биз ошо Иса Машахка ишенүү аркылуу биз төөлүк бейишке барабыз. Кудайдын жанында болобуз. Кудай ушул ыйык китеп аркылуу пайгамбарчылыктарда айткан: ким ишенсе ал өлбөй төөлүү өмүргө ээ болот деп айткан. Пасах майрамы апрель айында, кайра эле Авив айында болгон турат. Азыркы майрамда дагы биз эстейбиз. Иса Машах 2000 жыл мурда эмне кылды, кандай нерсеге барды? Бул ошол ишенимдин туу чокусу, анын өлүмү, кайра тирилүүсү, азап чегүүсү, канын төгүүсү, өлүүсү, кайра тирилүүсү. Мына ошол майрам азыр биз өткөргөн турабыз. Ошол майрамды татыктуу өткөрүп, Иса Машахка болгон ишенимибиз дагы өсө берсин деп Кудайдан тиленем. Сиздердин баарыңыздарга Кудайдын ак батасын каалайм. Пасах майрамыңыздар менен.